Китептин автору көз жумган болсо, аны которуп же жаңылап чыгарса болобу? Болот. Эчтеке эмес. Жакшылык китеппи, жакшылыкка сооп болот. Ошо өлгөн кишиге сооп жетип турат. Эгерде ал укуктары сакталган деп китепте жазылган болсо, андан мураскорлору менен уруксат алыш керек мураскорлордон. Бир дамыла китеби сакталып мээнети бар. Китеби бул мал да. Мал мураска калат. Илим мураска калбайт. Мал мураска калат. Анда мурасынан сураш керек болот. Макулбу? Бирөөнүн акысын жегендин азабы кандай болот? Бирөөнүн акысын жегендин азабын угуп алыңыз. Эртеге кыямат күнү сиз анаңызга, апаңызга бир сооп бере албайсыз. Яума яфиру мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани деген күн келет. Апаңыз сизден качат, сиз апаңыздан качасыз. Балам мен сени төрөдүм эле, чоңойттум эле, бир сооп берип койчу десе бере албайсыз. Мына бирок кимдин акысын жедиңиз го, ошого бересиз. Ошон үчүн яумул хасра деп коет, кыямат күн кайгы күнү. Кандай кайгы? Ошо анама бир сооп бере алмадым, а? Мына алиязу билла, мына ипласка бере апман дейсиз да. Бирок аяктагы ол ипласбы же сиз иплассызбы? Арга жок бересиз, зулумду кылдыңыз, гыйбат кылдыңыз, акысын жедиңиз, жала жаптыңыз, ошого сооп бересиз. Муфлис болосуз. Эгерде соопуңуз жок болсо, анын күнөөсү мойнуңузга салат. Ошон үчүн туугандар, бирөөнүн акысын жегенден Аллахым сактасын, бул зулум, бул арам. Буга ибадат кабыл болбойт деген пайгамбарыбыз. Мойнунан сакыт болот, бирок Аллахтын алдында даража сооп болбойт ага. Апабызды көзү өткөн. Куран окуп сабакка барып жүрүп өттү. Жылдык дебей. Куран жарышы аялдарга өткөрүп берсек болобу? Апабыздын көзү өткөн, Куран окуп сабакка барып жүрүп өттү дейт. Жылдык дебей деген эмне деген бул? Жылдык кылбайлы ошонун ордуна баягы Куран жарышы кылып берсек болот аялдарга дейт. Машаалла, машаалла. Туугандар мындай. 3 күндөн кийин ихсан кылсаңыз боло берет. Күнүн тайындабай эле. 7-лик, 40, 51, 90, 1 жыл, 1 жарым жок мындай. Мындай бизде шариятыбызда жок, биздин мазхабыбызда жок. Бирок алхамдулилла мындай эле бир аш берип эле, тамак бере бербей, мына Курандын конкурсу өткөрүп койсо мыкты болот. Бир жерде субханалла бир бечара бар экен, кембагал. Ошого үй салып бериптир. Бир жерде суу чыгарыптыр, бир жерде медресе салышты. Ар кандай ушундай садакай жарыянын сооптору эгерде маркумга барсын десеңиз, сөзсүз эле ошо кой союп, жылкы союп, ал менен эле эмес да. Ушундай жакшы иштер менен да садакай жарыянын соопторун жеткирсе болот. Болот таксы. Сакал чыгарганы лезвадан кырса болобу? Сакал чыгарганы лезвада кырса болобу? Жок, маздары бар, ошону сүйкөсөңүз болот. Уруксат берет уламалар. Бирок лезвия менен кырганга болбойт. Бизде харам. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар деген дуа бул аят. Ушуга кошуп башына Аллахумма сөзүн айтып дуа кылышат. Бизде аятка өзгөртүү киргизилген болуп калбайбы? Жок, кырмыкпайт. О Алла жараткан, Роббана атина фид дунья деп кете бериңиз. Эч кандай кошулган болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахумма Роббана атина фид дунья. Бу дуа дагы да. Субханаллади сахарана хада деп туруп машиненин дуасы бар го. Бул деле аят, ошол эле кезде дуа. Эми караңыз. Бир адам гусул болуп калса, гусул болуп калды. Ага Куран окуганга уруксат эмес. Роббана атина фид дунья бул Куран. Бирок дуа катары окусаңыз уруксат. Түшүндүңүзбү? Машинеге отуруп алыңыз. Дуа катары окусаңыз уруксат. Аят катары окуса уруксат эмес. Бул жерде ниетиңизди карайт. Ошон үчүн иншалла мына жердеги Аллахумманы кошуп койсо, эч кандай эмес. Күнөө болбойт. Аятка өзгөртүү эмес. Аятка өзгөртүү качан болот? Сиз Курандагы окуп атып, Куранды окуп атып намазда
ошол жерде кошсоңуз анан аятка өзгөртүү болот. Биздин мечитибиздин жанында медресе бар. 5 убакыт намазга аз санда адам кирип окушат. Коомат айтканда биздикилер имамчылыкка өтсө, медреседен киргендердин кээ бири намаздын ичинде таштап чыгып кетип жатышат. Ушуга насаатыңызды айтып дуа кылып коюңуз. Эмне үчүн таштап кетип калып атат? Себеп? Кырааттар жакшы эмес. Мындай кылайлы, таксырлар. Шариятыбызды карайлы. Шариятыбызда имамчылыкка эң биринчи ошол илимдүү болсун да. Биздин Ханафи мазхаб боюнча ошону бир сүннөттү жакшы билген, Куранды жакшы билген, ошолор жакшы өтүш керек. Болбоду дегенде намаз бузулбай турган деңгээлде болсо, сизде чырайлуу кыраат кыла албайт. Сизде машалла мужавид эмес алчы. Бирок алхамдулилля соат сыйынса бардын чыгара алат. Эчтеке эмес. Макулбу? Анда эле күлөнүп кетпейт го эми. Бирок окуйт, намаз жарай турган. Эгерде намаз бузула турган деңгээлде болсо угуп туруңуз. Намаз бузула турган деңгээлде окуй турган болсо, ал имамчылыкка ылайыктуу эмес. Аркасында намазды туура окугандардын ыктыдасы дурус болбойт. Бирок бир айылда бар болгону ошондой окуйт да. Макулбу? Алардын бардын намазы дурус боло берет. Алла мындай мээримдүү. Бирөө айтат, Фатиханы түшүнбөй деле окуса сооп болобу, болбойбу? Боло берет. Түшүнүп окуса сообу көбөйөт. Бир дүйнөдө канча ажам бар. Түшүнбөйт. Курандын башынан аягына чейин карыларыбыз бар. Түшүнбөйт, бирок сооп болот да. Футбол ойнойм. Футбол ойнош туурабы дейт. Мейли ойной бериңиз. Бирок намаз каза болбосун. Акча сайбагыла. Макулбу? Намаз каза болбосун, акча сайбагыла. Бол. Дин соолук чычындаганга ушул максатта мейли. Ким утулса төлөйт, болуян деп болушу мүмкүн ошону халал. Ким утулса төлөйт деген дагы бар дейт да, мына айтат. Андайлар болбойт аксында. Баарыңар төлөгүлө, баарыңар ойногула. Байге койсо болот. Ал байге үчүнчү тараптан болот. Дамла айтты. Биринчи местага 5000 сом. Экинчи местага 3000 сом, үчүнчү местага 1000 сом. Бул болот. Ынтымак үчүн футбол уюштурду, мисалы. Бирок намаз каза болбосун таксырда. Намаз каза болбосун. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх бир кайда куллия айткан. Оюндар боюнча. Кайсы оюн гафил кылса Алладан макру деген. Футбол гафил кылабы, кылбайбы? Вообще унутуп калат го аны. Өзүн деле, атасын деле унутуп калат. Макрусу бар, айтайын. Кайсы оюн Алладан гафил кылса, ошол оюн макру деген да. Эгерде намаз каза боло турган болсо, ал харам деген. Үчүн иншалла кандай болбосун мейли, бирок намаз каза болбосун, мейли күчтөйлү, сынайлы, мусулман күчтүү болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ал-му'минул кави афдал ва хайрун иналлах минал му'минид даиф." Күчтүү мусулман артыгыраак жана жакшы, бир риваятта ахаб иналлах, Аллага сүйкүмдүүрөөк. Кимден? Алсыз мусулманга караганда. Ихрис ала ма янфаук вастаин билла ва ла та'жал. Бул бир хадисте. Сизге кайсы нерсе пайда жеткирсе, ошого сиз харис болуңуз, ачкөз болуңуз. Динден өткөн пайданы жеткире турган нерсе жок. Ошон үчүн динге ошон Алладан жардам сураңыз, шашылбаңыз. Мейли? Футболду өзүңүздөр караңыздар, карап, чеги менен болсо баягында намаз каза болбосун негизи,